Москва облусундагы ФМ Сидорова логистикалык ишканасында жалпысынан 169 кыргыз жараны мыйзамсыз түрдө тиешелүү документтери толук эмес иштеп келишкен. Алардын баарында тең медициналык жана башка камсыздандыруучу документтери жок болуп чыкты. Жабыркагандардын эмгек акы компенсациясын төлөтүп берүү үчүн аталган ишкана менен сүйлөшүүлөр жүргөнүн миграция кызматынын Москвадагы өкүлчүлүгү билдирди. Республикасы мамлекеттик миграция кызматынын төрагасынын орун басары Самат Николаевич Токтоболотов жана өкүлчүлүктүн кызматкерлери эмгек маяна жана тийиштүү компенсациялык төлөмү маселесин жөнгө салуу максатында Сидорова логистикалык ишканасынын кызматкерлери менен иштөө жана байланыш бөлүмүнүн башчысы Шипавалова менен жолугушту. Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында бардык жабыр тарткандары медициналык жардам толугу менен көрсөтүлө турганды жана алардын эмгекке жарамсыздык мезгилинде 1 айлык эмгек маяналары төлөнө тургандыгы жөнүндө макулдушка жетишилди. Айттырбай келген кырсык таңкы саат 8:30 орун алган. Жабырлануучу Венера Сагындыкованын айтымында алар ФМ Сидорова логистикалык ишканасына 1 айдан бери кошумча акча табуу үчүн барып жатышкан. Анан биз келип оозуна как раз ошо чыгып бараткан эшикке такалып калдык да, ачылбай калды. Башында чыгып кеткендер эшикти жапканча ачылбай пропуск болчу. Ошол жерде 100 адам ошол жерде пробка болуп ошол мостто туруп калдык да. Анан көз ачып жумгучу эле ошо азыр пропуск качан ачат деп ызылдагычы эле ошо мост түшүп кетти жерге. 5 метрге ушундай экен да. Жабырлануучулар бул кырсык атайын уюштурулган болушу мүмкүн экенин айтышууда. Ишканага киргизип чыгарган тажик улутундагы адам эшикти жапкан боюнча ачпай кетип калган дейт Венера Сагындыкова. Карап жүргөн бала ошо тажик бала экен да. Ал качып кетти деп атышат, ошол бала жабып коюп туруп калып калат да. Муну атайын кылган деп айтып атышат, бирок кырсык деп эле түшүндүк эми адамдын эмесин билбей туруп. Бирок күнөөсү эмне үчүн пропуск колунда пропуск бар болуп туруп, артында канча жүздөгөн адамдар элип турганын көрүп туруп, ал пропускту коюп туруп, ал өзү ошо кетип калат. Эмне үчүн эшикти ачып турбайт? Ошончо адам дуугуп ошол жерде алган жок. Ал жердечи тезирээк чыгып кеткенге шашабыз да. Элчилик жабыркаган 49 кыргызстандыкка медициналык жардам көрсөтүп жатат. 24 жаштагы бир адамдын абалы өтө оор, буту жанчылып башынан операция болгон. Дагы экөө Домодедово шаарындагы ооруканада жандандыруу бөлүмүндө. Маселе Кыргызстандын Россиядагы элчисинин көзөмөлүндө экенин элчинин кеңешчиси Алмаз Букалаев билдирди. Жана логистикалык FM Logistic деген компаниянын жетекчилиги менен сүйлөшүү болгон. Ал сүйлөшүүдө так келишимге келгенбиз. Алар бизге жана гарантиялык кат менен тастыктап беришкен. Бул биринчиси. Толук медициналык жардам компания аркылуу төлөнөт. Есть ночная смена, есть дневная смена. Я была ночью, я работала. Я успела выбежать, остальные остались. Эскерте кетсек, 2016-жылдагы 27 август күнү Москвадагы Печатный экспресс басмаканасында өрт чыгып, 14 кыргызстандык кыз келин жана 3 россиялык аял каза болушкан. Бул каргашадан улам Кыргызстанда аза күтүү жарыяланган. Каза болгон кыз келиндердин туугандарына компенсация иретинде акча төлөнүп берилген. Москвадагы эмгек мигранттары мындай кырсыктардан тышкары жүргөндө деле өз укуктарын билбей, келишим жок жумуштарга иштешип, айлык акысын ала албай жүргөндөр көп. Булар негизи биринчи келгенде эле документтерин тактабаш керек. Мисалы мен өзүм деле бундай нерсеге жакында кабылдым, бир жерде иштеп жүрүп, 2 айлыгымды ала албай жүрөм. Мунун себеби албетте расмий түрдө иштебегендиктен айынан. Эч кандай документтерге көңүл бурбай, иш берсе эле болду, кирип иштей бересиң, акча берип атат, анан бир күн келип, задержка бербей калат, анан сенин колуңан эч нерсе келбей калат. Барда мен өзүм күнөөлүү болуп турам. Эмнеге дегенде башында келгенде сен өзүңдүн документиңди тактап, закондорго, мыйзамдарга көңүл буруучуларды тактап алган болсоң, мен өзүмө жакшы болот эле деп ойлойм да негизи. Эмгек мигранттары айрым ишканаларга өздөрүнүн негизги жумуштарына сырткары күнүмдүк акча табуу үчүн барышат, бирок алардын көбү алдамчылыктын курмандыгы болуп калууда дешет. Ошо жумушка орношуунун алдында келишим түзүңүздөр. Эмгек келишиминин ар бир пункттары менен таанышыңыздар. Страховка кылдырыңыздар жумуш берүүчүгө. ОМС кылыңыздар. Андай жумуш мүмкүнчүлүктөрүңөр жок болсо, биздин миграция кызматынын өкүлчүсүнө келиңиздер. Биздин дарегибиз Москва шаары, Малая Полянка көчөсү 12А.
биз ар бир адамга жумуш тартабыз. Бизде вакансиялар бар, 8 миңдей вакансия бар. Четте жүргөн мигранттардын расмий саны миллиондун тегерегинде. Мамлекеттик миграция кызматынын маалыматында 710 миң кыргызстандык эмгек миграциясында жүрөт. Алардын көпчүлүгү Россиянын аймагында. Ар кандай кырсыктардан улам мекенине тирүү келбей калгандардын саны жүздөп саналат. Айжигит Матраимов, Калсыбакты Беков, 7 канал, Бишкек.